номер 82 Абилаз Ишматов атындагы окуу тарбия комплекси кыргыз тили мугалими Тажибай кызы Айпери. Саламатсыңарбы балдар? Анда кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны жана чыгармачылыгы. Балдар, силер бүгүн Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны жана чыгармалары жөнүндө маалымат аласыңар. Сабактын максаты: окуучулар Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны жана чыгармачылыгы жөнүндө маалымат алышат. Кыргыз адабиятындагы орду тууралуу талкуулашат. Окуучулар калемгердин ишмердүүлүгүнөн, анын бала кезиндеги жүрүм-турумдарынан сабак алууга, жазуучудай көптү билүүгө умтулушат. Балдар теманы максаттуу түрдө айтып бере алышат. Балдар, залкара жазуучу Чыңгыз Айтматовдун буга чейин өмүр баяны боюнча дагы өзүңөрдө бир аз болсо да маалымат болгон жана анын кандай чыгармалары бар экенин билесиңерби? Анда бүгүнкү сабакта кененирээк маалымат аласыңар балдар. Жана турмушта өз билимиңерди пайдаланасыңар. Социалисттик эмгектин баатыры, Лениндик жана мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, бүткүл дүйнөгө аттын кашкасындай таанымал сүрөткер, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов Талас өрөөнүндөгү Шекер кыштагында 1928 жылы 12 декабрда төрөлгөн. Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр баркалып келген, анын новаторлук калеминен жаралган 60-70 жылдарда жазылган Бетме-бет, Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаны барым Гүлсары, Ак кеме, Ирте келген турналар аттуу повесттери болду. Кийинки мезгилде жазуучу роман жанрынын үстүндө ийгиликтүү эмгектенип, Кылым каарыткан бир күн, Кыямат жана Кассандра тамгасы аттуу чыгармалары жарык көргөн. Бүткүл дүйнө элине жараткан чыгармалары менен аттын кашкасындай таанылган жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 12 декабрь туулган күнү. Залкар таланттын көзү тирүү болгондо быйыл 92 жашын белгилемек. Чыңгыз Айтматов 10 июнда 2008 жылы Германиянын Нюрнберг шаарында каза болгон. Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов советтик партиялык кызматкер болгондуктан Чыңгыз бала чагын Ош шаарында, Араван райондорунда өткөргөн. Ал ошону менен бирге 1932-34 жылдарда Ош шаарындагы номер 1 балдар бакчасында тарбияланган. Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов менен апасы Айтматова Нагима Хамзаевна 12 жыл бирге бактылуу өмүр сүрүшөт. 4 балалуу болушат. Бирок алардын бактылуу жашоосун ошол кездин каардуу саясаты, репрессия талкалайт. 1937 жылдын 1 декабрында Төрөкул Айтматов камакка алынат. Жубайынын өлү тирүүсүнөн кабар ала албаган. Апасы Нагима турмуштун салган запкысына чыдап, билим бекем бууп, балдарынын келечегин ойлоп жашоосун улантат. Нагима Төрөкул Айтматов 10 жылга кат алышууга тыюу салуу менен алыскы лагерге айдалды деген акыркы билдирүүдөн кийин туура 10 жыл өткөнчө жубайын күтөт. Бирок 10 жыл эмес 20 жыл бою ар кайсы жактарга каттарды, арыздарды жазып, издөө салган менен бир да жылуу кабар ала албайт. Залкар таланттын атасы Төрөкул Айтматов жана Нагима Айтматова, Каракол шаары, 1926 жыл. Канчалык кыйналса да, турмуштун оор запкысын тартса да, апасы Нагима атасы ата мээримин көрүшпөгөн 4 баласына энелик мээримин төгүп, балдарды тарбиялап, чоңойтту. Алардын билимдүү инсандардан болушуна шарт түзүүгө бүт аракетин жумшады. 2 уулунун бири Чыңгыз атасын тарткан, акылдуу бала гана болбостон элинин атын дүйнөгө тааныткан уулдардан болуп чыга келди. Нагима апа өмүрүнүн акырына чейин уулу Чыңгыз Айтматовдун колунда жүрдү.
азыр кирип келчүдөй болуп, эшикти карап, үзүлбөгөн үмүт менен Нагим апа өмүр бою күтүүдөн тажабай, жубайы жөнүндө бир да кабар ала албастан 1971-жылы 10 августта өмүр салат. Чыңгыз Айтматов 1959-жылдан бери КПССтин мүчөсү, советтик адабияттын өнүктүрүүдөгү ири салымы, коомдук ишмердик үчүн 2 Ленин, эмгек кызыл туу, элдердин достугу ордендери жана бир нече медалдар менен сыйланган. Ошондой эле жазуучунун кылым карытар бир күн романында көтөрүлгөн бир адамдын адам алдындагы жооптуулугу, милдеттүүлүгү жана парзы. Романдагы негизги орунду элдерди тынчтыкта, ынтымакта жашоого чакырган идея ээлейт. Бул чыгарма 1983-жылы СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыган. Балдар, анда залкар талант Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсүнө токтолсок, анын балдарынын жана жубайынын сүрөттөрүн көрөсүңөр жана аттарын билесиңер балдар. Чыңгыз Айтматовдун Элдар деген баласы бар. Бул сүрөттөн көрүп атасыңар балдар. Ошону менен бирге анын Чыңгыз Айтматовдун Ширин деген кызы болгон. Ширин Айтматова. Анын да азыр сүрөтүн көрөсүңөр балдар. Залкар таланттын жубайы Мария Айтматова жана анын балдары Элдар, Ширин жана Чыңгыз Айтматов менен биргеликте түшкөн сүрөтүнө көз салгыла балдар.